Акыркы убакта көпчүлүгүбүз даяр оокатка качырып, фабрикадан чыгарылган килем, шалча, төшөнчү жууркандарга басым жасап калдык. Бирок кылымдар бою колдонулуп келген кыргыз шырдагы менен жуурканын жасаган киши азайды дегенибиз менен аны жандантып, өркүндөтүп жаткан чебер айымдарыбыздан уучубуз кур эмес. Жиптерин тиккенде жиптерин аябай басым жасадык, себеби жиптеринен көп эме кетип калат экен да. Бул анткени жуулат эмеспи, жуулган сайын жиптери чыгып кете берет экен. Ошон үчүн ошону кемчиликтерибизди эске алып, анан быйыл жүн жууркандарды калкка, өзүбүздүн элибизге тартуулап келе жатабыз. Перизат айым 2 жыл мурун кебес синтепон колдонуп, жууркандарды тигип келишкен. Кийин илгертен энелерибиз колдонуп келген жүндү иштетүү жолдорун издейт. Ошентип медициналык жактан алып караганда пайдалуулугу, ишенимдүүлүгү зор экенин эске алып, жууркандарга жүн салып башташкан. Анан калса жүн экологиялык жактан таза, бышыктыгы менен дагы айырмаланат. Ак коонун же төөнүн же ар кандай нерсенин жүндөрүнөн дейт, бирок биз ага баягы гарантия жок да. Мен эми аларды жамандаганда эмес, бирок чындыгында эле ошондой кеп болуп атат. Анан экинчиден мага медиктер мындай деп түшүндүрүштү. Мен интернет булактарынан да окудум. Баягы алар адам жабынганда термостой болуп эле адамдан чыккан бууну, демди кармап турат экен дагы. Баягы элдер жаңылыштык менен ойлонушат экен да, жылуу депчи, чындыгында адамдын кожасы, териси дем алып туруш керек экен. Биздин пахта дагы, жүн дагы ошондой касиетке ээ экен да. Биздин денеден чыккан буу сыртка чыгып, кайра эме кирип, ошентип ошондой жакшы касиетке ээ экен. Адамдын денеси дагы дем алат экен. Анан жылуулук жагынан дагы буга эч эме жок да, баягы теңдеш абдан жылуу. Азырынча алган кардарларыбыздын баардыгы ыраазы. Алгач ишти баштоо жеңил болгон эмес. Тигүү жолдору жүндү тандап алуу оңойго турган жок. Анткени жүндүн жытын эске албаганда кылчак жүн болуп калышы толук мүмкүн. Негизи жууркан жеңил, жылуу, жумшак болуп, дем алышы керек жана аллергия жаратпашы зарыл. Айтор бул талаптар менен кемчиликтерди эске алып, ойдогудай ишенимдүү жүн жууркандарды иштеп чыгышкан. Мынакей могул жерде атайын замок кылып койдук, элге көрүнсүн үчүн. Бул жерден элдер жүндү күйгүзүп да текшерет эмеспи, каалагандай кылып текшерип алышса болот. Жыты, себеби баягы жүндүн жытын кетириш өтө татаал. Анан ошону ошентип баягы замок кылдык. Таза кездемеге салынган жууркандардын жылуулугуна, тазалыгына кепилдик бар. Көп жылга кызмат кылат. Эгерде синтепон же кебести баягы азыр ордунан гана жууп кеткенге машинкалар чыгып калган, бирок жүндү, таза жүндү жууга мүмкүн эмес. Бул только химчистка, себеби жүн билесиздер, таза жүн кирип кетет. Ошол эле таза жүндөн жасалган кийимдер мисалы 2 размерге чейин кирип кетет. Ошондуктан жүн жууркандарды тилекке каршы жууганга болбойт. Буну бир гана химчистка аркылуу баягы буу менен тазалашат. Перизат айым акыркы убакта кол өнөрчүлүктүн бул эскиргис түрүн өсүп келе жаткан жаш улан кыздарга дагы көрсөтүп, үйрөтүү менен алек. Айтымында кыргыз буюмдарынын сапатын арттырып, өнүктүрүү башкы максаты. Ошол эле мал баккандарга жумуш, жүндөрүн сатып, ошол жүндү тазалагандарга, жуугандарга, анан могу машинкага тиккен балдарга мынтип эсептей келсек, канча адамдарды, өзүбүздүн кыргыз жарандарыбызды жумушчу орундук менен камсыз кылып келе жатабыз да. Бул дагы абдан жакшы көрүнүш го деп ойлойм. Кундуз Бекарстанова, Жакшылык Идрисов, Кутман таң программасы.